Эмиш маселеси чындыгына келгенде бир акыркы 3-4 жыл өтө актуалдуу, өтө коркунучтуу болуп атат. Быйыл да мына өзүңүзгө белгилүү болгондой өтө бир топ иштин кесепети, зыян экени бардыгы түшүнүп калды. Ал эле эмес, өкүнүчтүүсү бир жагы эң жаман жагы ден соолук болсо, экинчи жагы ушул эл аралык рейтингтерде эң кийин шаарлардын бирине да кирип атабыз. Бул биздин түздөн түз аброюбузга, биздин туристикалык ушул өзүбүз туристтерди алабыз, өзүбүзгө алып келебиз деген жагдайга карама каршы келген жаман көрсөткүчтөрдүн бири да. Албетте бунун чыгып келиштердин бир топ себептери дагы бар. Аларды дагы уже эл, жөнөкөй эл уже билип деле калды, түшүнүп деле калды. Эгер буга чейин ар кандай туура эмес маалыматтар болуп атса, азыр ачык айкындан эле бардыгы билип калды. Биринчиден бул ошол ТЭЦтин кесепети экенин, экинчиден албетте ал жана унаалардан чыккан жаман ошол катализатору жок, өзгөчө. Үчүнчүсү ошол биздин жылмайсыктердин ал жерде дагы тилекке каршы деп айтсак болот. Ал жыгагандан көмүр жаккан жок, бирок ошол жылмайсыктердин дагы көмүрдүн жагылышы, биздин шаарыбызда эле бир 200 котельный бар экен, ошолордун бардыгы көмүр менен жагышы. Анан ошондой эле мына мусорный свалканы дагы күндө күйгүзүп, мындай ачыкканда перерабатывающий заводко жок байланыштуу, ошонун бардыгын күндүгө күйгүзгөнгө туура келет экен. Ошонун бардыгын купе чогулуп келип, ошол азыркы смогту пайда кылып атат да. Эми бул менен күрөшүш үчүн биз мурдагы жылдары жакшы иш-чараларды кабыл алып бердик эле, токтом кабыл алып бердик эле. Тилекке каршы ошол жактагы өкмөт, ошол убактагы өкмөт бир дагы пунктун аткарбаганга байланыштуу быйыл дагы ошол смогтун кесепетин көрүп атабыз да. Эми азыркы бийлик катууга киришти деп айтсам болот. Азыркы атка минерлер буну туура түшүнүп атышат. Мен атайын ошол тоого чейин аларды көтөрүп барып чыгып, ошол флагштоптон көрсөтүп, мына канчалык бул зыян экенин, кайсыл аба менен биз дем алып атканыбыздын бардыгын ошо тастыктап берип, көрсөтүп, анан алар дагы кичине мындай ойгонду деп айтсам болот. Анан жоопкерчилик жагында карай баштадык. Ошол ар бир киши жоопкерчилик өз башы менен ошол ар бир иш-чарага жооп берсин деген азыр пунктты киргизип атабыз. Мен айтайын дегеним, эгерде ошол иш-чаралардын алкагында жалпы министрлик жооп бере турган болсо, bundan кийин биз ысмын жазып атабыз, аты жөнүн жазып атабыз, ошол киши толук менен жооп берсин. Мындайча айтканда, кыргыз эли билсин, бишкектиктер билсин, кимдин мындайча айтканда кимдин кайсыл чиновниктин ошол ишин аткарбагандыгы үчүн ушул смог болуп атканын ачык айкын билип турсун деген ушундай иш-чараларга барып атабыз. Бул айла жоктуктан деп айтсам болот да. Ошон үчүн кийинки жылы ушул иш-чаралардын баардыгы аткарылса, сөзсүз түрдө смогдун кандайдыр бир түрдө азайганына сөзсүз түрдө бул түрткү болот. Эми биз ошол тармактын жетекчиси же чиновниктер ошол жөнөкөй карапайым элди барып, аларды эзбей, аларга барып асылбай, алар чоң предприятияларды биринчи кезекте, экинчи кезекте өздөрүн караш керек деп эсептейм да. Эми жалпы элдин ал жака ошондой күйгүзүп аткан себеби акча жоктугунан болуп атат. Буну да биз туура түшүнүшүбүз керек. Ошол жерде биз айтып атабыз, иш-чаралардын бири газга өткөзүү деп айтканбыз. Ошол эле учурда эми газга баарын өткөзгөн бул акча жактан бир аз кыйынчылыкка туулуп келет да. Анткени жана оборудованиялардын өздөрү эле бир 60 миңдин тегерегинде турат экен. Аларды жөнөкөй эл ала албайт. Биз колдон келишинче ошол ала тургандардын баардыгына алдыртышыбыз керек. Ошол керек болсо мындай алам газ менен кылат элем дегендерге биз ошол котелдорду кредит катары беришибиз керек. Бир 5-6 жылга берип, ошол газдын наркына эле кошуп туруп, акырын төлөй турган кылып беришибиз керек да. Мына ушуларды биз камтыганбыз. Ал эми негизи эле чиновниктерди айта турган болсок, мисалы мен эгерде мэрдин ордуна болгондо бүт ушул шаардын болгон баардык атка минерлердин баардыгын өзүм кошо велосипедке же жанагындай современный электро немелерге өткөтмөкмүн да. Ошолордон баштасын андан көрө ал чиновниктерчи, барып алып анан элге асылганды токтотсун. Барып мамлекеттик бир канча байнялар бар, же жеке байнялар бар, байлардын байнялары, алар жөнөкөй элдик эмес да. Мына ошолорду токтотсун деп айтмакмын да. Ошолорду эле токтотсо, бир топ азая түшөт эле. Ал эми катмар эл аны колдон келишинче колдоп бериш керек. Эгер андай жага турган нерселери жок болсо, эми ага айла жоктун, арга жоктун деп койсок, көп көңүл бура бербеш керек деп ойлойм да. Эми ал өзү деле каалаганын кылбайт аны.
аны туура түшүнүш керек. Эми биринчиден бул тендер маселеси чындыгына келгенде өтө оор маселе. Ар бир жөнөкөй жаран билет бул тендердин артында кайсыл бир чиновниктин байыганын, пара алганын көрө эле келатабыз да. Тилекке каршы ошо мен келгенден бери бир 11 коррупциялык схема аныктап, ошону жокко чыгаруу максатында мыйзамдарды өзгөртүп эле келатам да. Бирөөсүн өзгөртсөң экинчисин таап алат, экинчисин да өзгөртсөң үчүнчүсүн таап алат. Биз ошол кантип мыйзамды аткарыштын эмес, кантип мыйзамды алып өтүштү издей берет экенбиз да, тилекке каршычы. Эми бул туура маселе айтылып атат. Бунун алкагында биз тендерди бир башка системага келтирген убакыт келди деп айтсам болот. Мындайча айтканда, бирден бир системасы чоң тендерлерди жанагындай централизованный ала турган болуш керек да. Мындайча айтканда, бир эле органдын алкагында баардык чоң тендерлер өтө турган кылып, бирок ал өткөндө дагы азыркыдай өтпөйт. Ал совсем башка бир европалык стандарттар менен өтө турган, ачык айкындык менен, электрондук ыкма менен өтө тургандар. Мисалы, мен бир эле мисал келтирип кетейин. Азыркы өткөзүп атканда тендерде биз кайсы компания бергенин билип, карап, аныктап, анан кийин чечим чыгарабыз да. Азыркы мына жаңы дагы бир ой келип атат. Ушул мыйзамга өзгөртүүлөрдүн бири, комиссия билбейт кайсы компания экенин, ага болгону ошол электрондук форматта келет документтердин баардыгы. Анан код менен келет. Ал билбейт, ал код кимдин намында экенин. Ал качан гана ошол конкурс бүтүп туруп, тендер бүтүп туруп, анан победителден номер 1204 деп мисалы деп чыгарса, андан кийин гана компьютер аны тастыктап 1204-тун артына кайсы компания экенин эле мындай чыгарып берет. Ал электрондук мындай вариантта тиги ошол компаниянын жетекчисинде да болот, бирок ал дагы ачканга укугу жок. Ал дагы ошол бүткөндөн кийин анан ачып карайт да. Мындайча айтканда, алдын ала берилет баардыгы, бирок жабык түрдө туруп тура берет. Ошол коддун жанагы кимге кайсы код берилгенин да. Анан код менен гана эметкенде бир кандайдыр бир компанияга лобби кыла албай калат. Кайсыл бир компаниянын утсун деп ага тарта албайт, же бирөөнү жыгыта албайт. Эч ким билбейт, баардыгы электрондук форматта жана ачык айкындык менен өтөт деген бир ушундай сунуштар болуп атат да. Негизи буга бир чекит коюш керек. Анан жанагы болбогон бир майда чуда жана башка суммадагы тендерлерди такыр эле жокко чыгарып коюш керек. Дагы башка бир механизмди, жоопкерчилик механизмин киргизип коюп эле ошол жооп бере турган кылып, же болбосо жана аутсорсингке да берип коюш керек да. Ушундай ыкмаларга келебиз го деп ойлоп атам. Өткөнкү жылы мыйзамга өзгөртүү киргизгем. Ошол өзгөртүүнүн негизинде эгер биз кредит алсак, ал бир гана ата мекендик ишкер гана ошол жолду курсун, же болбосо эмне болсун, айырмасы жок. Айтор ошол биздин чоң кредит алып аткандан кийин, биз өзгө карызга алып аткандан кийин, ансыз деле карызга батып аткандан кийин ошол акча бизде калсын, биздин ишкерлерге иштесин деген мыйзамды өзгөртүү киргизип өтүп 3 окуудан анан президентке барганда, президент аны вето коюп аркага жибериптир. Мага аябай түшүнүксүз болуп калды ал кадамдар эмне үчүн андай кылганычы. Мен ойлойм, эми азыр дагы бир аз убакыт өткөндөн кийин мен аны кайра жаңылатам, кайра ушуну бере баштайм. Мен ойлойм, бул эң туура маселе болуш керек эле, эң туура чечим болуш керек эле. Биз карыз алып туруп, кайра эле өзүбүздү карызга батыра бербей, колдон келишинче максималдуу түрдө өзүбүздүн экономикабызды жумшай турган кылышыбыз керек да. Эми бул мыйзам боюнча мен кечээ добуш берген жокмун. Бул мыйзам боюнча бул өтө коркунучтуу мыйзам деп айтсам болот. Анткени биз Оштогу болгон окуяны унутпашыбыз керек. Ошол жерде бир замат эле ошол окуя бүткөндөн кийин тастыктаганда билинген бир жарандар акыркы 3 айда эле ар бир үй бүлөгө 5-6дан ушундай жанагындай оружияларды алганы тастыкталып калган да. Анан билебиз эмне болгонун, билебиз кандай кесепеттерге келтиргенин, билебиз канча өлүмгө алып келгенин. Ошон үчүн бул маселеде биз өтө этият болушубуз керек. Өтө этияттык менен карашыбыз керек. Мен ойлойм, бул эми экинчи окууда эле каралып атты. Дагы үчүнчү окууда келгенде коллегалар менен сүйлөшүп, мүмкүн болушунча бул маселени артка кайтарганга аракет кылабыз. Же болбосо ошол критерийлерди күчөтүш керек. Кандай учурларда гана ала алат,
мурдагыдай каалаган кишиге берилип кете бербейби, алынып кете бербейби деген маселени коюшубуз керек. Ошол жерде айтылып атат, жанагы охотниктерге деп атат. Анда хорошо, охотниктерге бере турган лицензияны да киргизели. Так даана лицензиясы болгон гана охотниктерге макул бере тургандай бир шарттарды андай экинчи жагын ойлоп табышыбыз керек деп ойлойм да. Эми мага дагы өтө көп студенттер кайрылып атат. Анткени мен ушул студенттер менен көп, жаштар менен көп иш алып барат эмесминби? Ошол жаштардын кайрылуусун мен туура түшүнүп атам. Ошол эле учурда кечээ ошол министрлик жооп кайтарды. Биз түшүрө албайбыз, анткени биз ошол мугалимдердин айлыгын беришибиз керек. Жана ошондой эле бир топ ошол коммуналдык төлөмдөрүбүз бар, жанагы организациялык төлөмдөрүбүз бар деп айтты да. Мен эми бул жерде министрликтин жообуна толук мындай айтканда канааттандырган жокмун. Анткени мен аларга дагы айтат элем, туура 50% болбосо дагы бирок 10 же 20%га чейин кыскартууга абзел. Анткени ошол студенттер ал жерге барып азыр окубайт. Ошол өздөрү кечээ айткан коммуналдык услугалар, ошол эле свет жана башкалар баардыгы төлөнбөйт. Анткени ал жерде вуздун толугу менен иштебейт. Отурган жанагы мугалимдердин гана кабинети иштебесе, калган жагы иштебейт. Демек сөзсүз түрдө ал жерде дагы экономия бар. Андан сырткары ар бир студенттин келип окуп кеткенин баардыгы бул ошол жерде жүрүп аткан процесстин дагы бир топ организациялык жана маселелер бар. Ошолорду дагы баардыгы азыр иштебей турат. Жөнөкөй эле мисалы менен мен өзүм деле офисимде болгондо киши жок болсо, албетте анын төлөмдөрү азыраак болот. Ошол эле уборка жана башка бир топ нерселер. Ошого мен тескерисинче ошол кайрылып кетет элем. Министрлик буну четке какпай, жанагындай жооп бере бербей, дагы бир анализ кылып, туура 50% эми көбүрөөк болуп калышы мүмкүн, бирок жок дегенде бир 20%га түшүрө турган ыкманы сөзсүз түрдө карап туруш керек деп айтат элем. Жана кайрылып кетет элем дагы, ушул жакын араларда жогорку кеңеште дагы бул маселени мен сөзсүз түрдө көтөрөм.